Айтматов районунун Кызыл Адыр айылындагы бул жаңы конуштун тургундары жакында бала бакчалуу болушат. Жергиликтүү элдин көп жылдан берки өтүнүчү орундалып, балдар үчүн алгачкы имарат салынууда. Курулуш жергиликтүү бийликтин жана мамлекеттин колдоосу менен ишке ашууда. Өзгөчө жаш үй бүлөлөр бакчаны чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Себеби бул аймакта мектеп жана бала бакча болбогондуктан тургундар балдарын алыс ташууга аргасыз. Негизи жок болчу да бул жерде, анан месталар бар болчу, бөлүнгөн жерлерчи. Анан ушуну күткөнбүз, аябай күткөнбүз. Күзүндө салган аябай сүйүндүк да. Ушу балдарыбыз жакыныраак депчи. Анткени бизде такси менен алып келчик да, алыс жака. Анан ушу садик курулганы аябай сүйүнүп атабыз да, бизге аябай жакшы болуп атат да. Эми күтүп атабыз, но кичике кызыбыз келет. Аябай керек, биякта неме жашоочулардын баарынын балдары көп, бу жерде жаштар көп. 800гө жакын тургун жашаган бул конушка 50 орунду бала бакча курулууда. Имараттын сметалык баасы 26 миллион сомду түзөт. Каржылоо мамлекеттин эсебинен жүргүзүлүүдө. Курулуш иштери белгиленген графикке ылайык уланууда. Бүгүнкү күндө ушу болжол менен бир 60% курулуш иштери аткарылып калды. Ошо дубал тургузуп, чатыр жабылып, айнек терезелер салынып, ички жасалгылоо иштери жүрүп атат азыр. Анан кийин ошол эле Тамчы булак айылындагы бала бакча ал дагы ушундай эле темпте курулуп атат да, эки бала бакча тең. Каражаттар ошол өз убагында бөлүнүп, курулуш иштери аябай ылдам жүрүп атат. Ошо 26-жылы ишке берүү жагын пландап атабыз, буюрса. Райондун билим берүү бөлүмүнүн билдирүүсүнө ылайык, учурда Кызыл Адыр айылында 3 бала бакча иштейт. Бирок калктын көбөйүшүнө байланыштуу, ал мекемелерде да орун тартыштыгы жаралууда. Айрым бала бакчаларда кезекте жүздөгөн балдар турат. Ушул себептен улам бул аймакта кошумча жаңы 2 бала бакчанын имараты курулууда. Ар бир бала бакчада мисалы 150гө жакын бала очередте турат, кезекте турат. Ошон үчүн аябай муктаждык бар бул жерде. Министрлер кабинетинин токтому менен 30-жылдарга чейин балдарды 80% балдарды бала бакча камтуу деп көрсөтүлгөн. Биз ошол балдарды көбүрөөк бала бакча тартуу боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Жаңы бала бакчалар салынып атат, жаңы тайпаларды ачып атабыз, ошентип муктаждыктарды чечкенге аракет кылып атабыз. Белгилей кетсек, учурда Айтматов районунда жалпы 27 бала бакча бар. Аларга райондогу балдардын 48% камтылган. Жаңы конуштарда курулуп жаткан бала бакчалар пайдаланууга берилсе, кезек күтүүлөр азайып, жаш үй бүлөлөр үчүн жеңилдик түзүлөрү анык. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.